Assalamualaikum кеңештер, Кубатак каналына хош келипсиздер. Бүгүнкү чыгарылышта темабыз ипотека боюнча болмокчу. Ушу Гүлнур эжеге конокко келдим. Ипотека боюнча бүт айтып берип, түшүндүрүп бермекчи. Гүлнур эже, саламатсызбы? Саламатчылык. Кандай жакшыбы, соктор жакшыбы? Жакшы, сен да жакшы келип алдыңбы? Келип жакшы. Атайын сизге келдим эже, ушу көп кыргыздар мага жазышат ипотека боюнча. Тааныштарым болсо же мындай жазышат да. Ошого сизге эме болуп калып, сизге келдим. Ошо ипотека боюнча түшүндүрүп, кандай алып бересиздер, кандай жолдор бар, ошонун баарын түшүнүп бересиз Бүгүн анан мен Кубанбек менен сүйлөшкөндө дагы эң негизги менин ниетим ушу жалгыз бой аялдарга, кыргыздардын ушу өзүбүздүн жерлештердин жалгыз бой аялдарына аябай жардам бергим келди. Буну орозого чейин ойлондум эле, бирок орозо ичи жетишпедим. Ошого менде эң негизги максат азыр жалгыз бой аялдарга жардам берүү, ипотека алып берип. Гүлнур эже, башында сизди эч жерден көрүп турдум да. Страницаңызда жок экен, Инстаграмда, Ютубда эч жерде жок экенсиз да. Бирок элдерден угушумча сиз 1000ге жакын адамдарга алып берипсиз, риэлторский ушундай услуга менен көптөн бери иштеп да. Ооба, көптөн бери 12 жыл болоюн. 12 жыл болду. 12 жыл болоюн деп калды. Былтыр ошо сүйлөшкөндө мен ошо сотрудниктерим айтышканда жок 700-800 адам деди, жок 1000 болуп калды деген да. Азыр эми 1 жылдан бери дагы көбөйдү да. Көп эле адамдар алып атышат ошого. Москвага келгенден баштап, ушу риэлторский иштегенден баштап канча жыл өттү? 1 жыл кетпи? Ага чейин акча иштедиңиз эле, каякта болдуңуз Мен эле? 2019-жылы жайда келгем Москвага. Уже 6 жыл болуп атат, 7 жыл болуп атат. Ага чейин Пермде 5 жыл иштегемин. Пермде 5 жыл ровно иштегенмин. Анан бул жакка дагы ошо клиенттерим өздөрү чакырышып анан келгем да, ипотека. Пермде иштеп атыпсыз го, сиз үй алып берип жардам берип атасыз го, бизге да жардам бербейсизби? Москвадагы риэлторлорго кайрылгандан коркуп атабыз, сизди тааныйбыз го дегендерге келип үй алып берип анан бул жакта эле иштей берсем болот экен деп эле сразу эле көчүп келип алганбыз. Негизи риэлторскийден кээ бир бияк Москвада көп адамдар бар да, баягы юридический окуй эле, мындай эле самоучка болуп алышат риэлторский окуучу. Сиз ушул риэлторский окуңуз керек негизи? Образование барбы? Мен башка риэлторлор жөнүндө негатив сүйлөгүм келбейт да. Мен точно билбейм, кимде юридический образованиясы бар, жок, аларды билбейм. Бирок мен риэлторский бул окууну Пермде окуганмын. 2013-жылы мен биринчи жолу өзүм үй алганмын, өзүм эле жүгүрүп, риэлтор жок, вторичка. Алып, андан кийин бир туугандарыма алып бердим. Анан ала жакын туугандарыбызга ушунда отуруп анан кой окуш керек экен, анча-мынча баягы жетпеген нерселерди үйрөнүш керек экен билбегенде, анан атайын окуганмын. Окуп ага чейин гражданство алып берип иштечүмүн да. Анан мен бул жака келип калганын себеби ошо тоже мен гражданство алып берип койгон клиенттерим чакырышты да, биз үй алайлы деп аттык эле, сизди билебиз, тидо сиз аябай жардам бергенсиз, ошон үчүн сизге эле ишенебиз биз. Ал жакта алып берип атканыңызды уктук, келбейсизби дегенден 2019 мартта келип встреча кылып кеттим дагы. Анан июлда келип, ошолор күтүштү мени ошого чейинчи. Анан келем деп жүрүп Пермден келе калыш дагы кыйын экен, бирок келгенге жараша жүрүш керек бул жакта. Издеп калган бүткүчө. Анан келип бир айдын ичинде үчөөнө сразу алып берип койдум да, оңой эле болду почему-то. Анан карап көрсөм, ой, Москвада жакшы эле турбайбы, көчүп келип алайын деп эле анан көчүп келип алдык да. Негизи ошо окуган болуп аткансыз, 2 диплом алган болуп аткансыз, 2 дипломуңуз бар экен. Жана сүйлөшүп отурганда айттым го. Действительно, 2 диплом, высшее образование, ооба, ошол юридический образованием бар. Бирок мен ошентсе дагы всегда страховка менен жүрөм да, ошентсе дагы өзүмдүн көп 94-жылдан бери риэлтор болуп иштеп жүргөн, анан юрист болуп иштеп жүргөн юристим бар да, 94-төн бери, 94-жылдан бери. Ошол юристим жардам берет постоянно. Өзүнүн образованием болсо деле ушундай да. Бирок бул негизи, перебивать эттим. Негизи эле бул сферада сөзсүз высшее образование болуш керек деп ойлойм да менчи. Анан еще юридический сөзсүз болуш керек деп ойлойм. Потому что бул сен шуба алып берип аткан жоксуң, башка нерсе алып берип аткан жоксуң. Үй деген бул үй да, квартира. Ошо көп акча да болуп, көп жылга төлөш керек дегендей.
билишим керек. Ооба. Анда ипотека жагын өтөлү. Ипотека жагын өзү айтып калгансың, жалгыз бой балдарга жардам берем деп калгансың. Ошону кандай кылып жардам бересиз? Мисалы кандай мындай Мен жеңил жагы болот дейм да. эл катары эле жардам берем, бирок ошо услуга жактан арзаныраак кылып берем. Башкаларга караганда услуга жактан арзаныраак кылып берем. Мен өтө көп жалгыз бой келиндерге, кыздарга алып бердим да үйдөчү. Анан карап көрсөм, аларга деле мындай жардам бергим келет. Ошол жардамды мен орозо ичи көрсөтөйүн деп ойлогом, бирок айтып атамбы, анан ичи эле чыгынбай жүрүп, жетишпей жүрүп эле калып кетти да. Ошентсе дагы эми бул ошо 1 ай, апрель ичи, майга чейин ошо жардам берейин деп ойлоп атам да. 2 баласы бар, 3 баласы барлар аябай биздин кыргыз кыздарга аябай сыймыктанам да. Сонун болуп үйлөрдү алганда, как будто мен өзүм алгандай дайыма сүйүнөм. Анан ошол сүйүнүчтөр дагы жетпей атса керек да магачы. Ошолорго мындай жардам берсем, канчалык жардам берсем, мен ошончолук өзүм сүйүнөм да. Ошондой эмоцияны каалап атат окшойм. Иши кылып ушинтип ойлондум, көптөн бери ойлонуп жардам берейин. Жалгыз бой аялдарга, именно жалгыз бой развод болгон брак жокторгочу. Ооба. Мисалы кандай жол, мисалы жалгыз бой аял сизге кайрылды, ипотека алып бериңиз деп. Кандай эмне болот, ушундой процесстер болот, ошо баштан аянача айтсаңыз. Процесстер эми эл катары эле келет, болгону услуга арзан. Анан ушул жерден да айта кетейин, бирок официальный жумушу жардам берет экен деп эле РФ паспорт эле болсо эмес, эми официальный жумуш болсо аябай жакшы да. Хоть 20-30 миң зарплатасы болсо деле да. Прописка обязательно болуш керек. Прописка временный болсо деле боло берет. Регистрация болот экен да? Регистрациясы болсо деле боло берет. Аларга не обязательно постоянный. Анан ушу первоначальныйга мат капиталдары болсо деле болду да. Именно мат капиталы болсо эле боло берет. Алып бере берем. Ошо жалгыз бой аялдарга 10%, анан беркинде семьяларга 10% болот дедиңиз, э? Жок, андай государствода жок андай жардам. Анда жок. Просто эле бул менден эле, өзүмдөн эле чыккан услуганын эле жардамы. Ошолорго көрүп басым жасап коечу, кичине 1 ай болсо дагы дедим да. Ошол эле. Анда жанагы многодетный семьяларга кандай болот, ставкалар кандай болот? 6% болот, же кандай болот атабыз? Если застройщиктен ала турган болсо, юридическое лицодон. Юридическое лицо это застройщик. Ала турган болсо 6% менен ала семейный ипотека. Если 23-жыл, декабрга чейин, 23-жылдын декабрына чейин семейный ипотека алган болсо, дагы ала берсе болот. Андан кийин алып калган болсо семейный ипотеканы, анда погашение кылыш керек да, анан алып. Бирок менде ошого чейин успеть этип 3төн үй алгандар дагы бар да. Гүлнур эже, мен Меске келдим, квартира алайын деп атам. Менин первоначальный взносум бар. Жанагындай материнский капитал сертификатым бар да. Ушул квартира алгандан баштап жана процесстен айтып бериңиз, этаптарын, эмнеден башталат, эмнеден бүтөт, ушуну айтып бериңиз. Просто түшүнбөгөндөр да бар да. Мен бирок негизи менин көп тааныштарым билет, что мен ипотека алып жапкам да. Анан мен да кичине түшүнүп алайын. Ошону айтып берсеңиз. Биринчи этап бул одобренияден башталат. Официально иштеген болсо, сразу эле ипотечный брокерим бар, одобренияга жөнөтөбүз. Одобрение тез эле болот. Ошол моментально деле болот. Историясы жакшы болсо жөнөттүк, ошол моментте эле келип калат одобрениячы. Анан одобрение болгондон кийин анан үй издеп баштайбыз. Үй издегенде ошол үй канчалык деңгээлде клиентке жагат, ошодон да зависит этет да. Кээ бири жактырбай, коридору узкийраак экен, анан комнатасы кичинерээк экен деп дагы мындай экен, көп эмелерин карап жүрүшөт да, потологу кичине ылдыйраак экен же өтө эле бийигирээк экен дегендейчи. Үй жакты дегенден баштап 1 жума 10 күндө сделкага чыгабыз, если первоначальный эмсе мат капитал менен дегенде. Мат капитал эле болсо первоначальныйга анда бир 5-6 миллиондук үй алган болсок, анда 1 жума 10 күндө эле сделкага чыгабыз. А если 10 миллиондон жогору үй алган болсок, анда мат капиталдан сырткары первоначальный взнос требуется этилет да. Ошого биз жок первоначальный взносту тууралап туруп сделкага чыгышыбыз керек. Анын өзүнүн жолдору бар, аны биз билебиз кандай кылгандычы. Ошого убакыт кетет 1 айдан 2 айга чейин. 1 айдан 2 айга чейин кетет да. Анын өзүнүн нюанстары бар, бирок биз ага гарантия беребиз. Без первоначальный взнос алганга. Мат капитал болсо. Анын ичинде дагы бир нюанс, бул жерде эң чоң жумуш юристтики. Юрист өтө жакшы текшериш керек. Аванс бергенден кийин
юрист дагы 2 күндөн 5 күнгө чейин текшерип берет бизге. Ал ошол эле үй тапканга чейин аралык 1 жума 10 күн ичинде. Ошондо мат капиталы жете турган үй алса, первоначальный анда 1 жумадан 10 күнгө чейин, кымбатыраак эле 10 миллиондон жогорураак үй алса, анда 2 айга чейин да созулуп кетиши мүмкүн. Меники ошо 2 ай деген алгам да, тоже 2 ай деп. Тапшыргандан баштап. Азыр өкүнбөйсүңбү? Азыр өкүнбөйм. Мен үй алып эч кимден өкүнгөнүн көргөн жокмун. Даже 1 жолу үй алгандайын аябай, мен дайыма айтам, 1-чи жолу келгенде. Азыр баштап ала бергиле, анан аппетитиңер ачылат, 2ден 3төн аласыңар деп айткандай эле жаап бүт эле выгодно турбай деп дагы үйлөрдү алып башташат да, 2ден 3төн үй алгандар бар. Просто ошол механизмди айта кетейин, ошо мен дагы ипотека алгам да 20-жылычы. 20-жыл алган болчумун, 30 жылгачы. 30 жыл алганда элдин баары мени шылынышкан. 30 жыл алып келе соосуңбу, Москвада калып кетесиң жүрөсүңбү дегенде да болот. Бирок Кудайым буйруп, келинчегим экөөбүз иштеп 4 жылга жаап салдык да. Азыр 4 жылга жаап койдум. 4 жылда. Ооба, өзү 10 миллионго чейин 4-5 жылда эле жаап койду. Бир эже алды жаңы жылдын алдында. 4 миллион 100 алды кредиттичи. 3 ай эле жаап койду. Эмне кылып жапты билбейм да, жаап койду. Бир үйү бар, бир нерсеси бар экен, Кыргызстанда аны сата коюп, өзү деле көптөн жабат, мат капиталын кошто айткандай. Жаап койду. Марттабы жапты да, декабрда алган. Или апрелде жапты да. Эч кандай процент апрелден келет да, мына эмне жапты. Жаап койду. Ошол. Эже бул жанагы мисалы канчалык первоначальный взнос көп болсо, проценттик ставка азаят деген чынбы? Же бир деле болот. Өзү минимальный первоначальный взнос 20%. Анан когда 50% болгондо, же болсо банктан, кайсы банктан алсак, ошол банктын зарплатниги болсо, действительно проценттин ставка арзаныраак болот. Ал первоначальныйдан дагы эмес, андан да зависит этет, анан ошо кайсы банктын зарплатниги болгон болсо, ошо действительно влиять этет. Азыраак болсо да 1% дагы чоң роль ойнойт да азыркы учурда. Ооба. Азыркы учурда. Негизи официально ипотека алсаң, негизи 20% аласың да, негизи, мындай обычно алсаң. 20% да, 19-дан башталат, 19,5, 20. 22-ге чейин. Сиздин эмнеге ушу страницаңыз жок, ошого таң кала бердим да, ушунча иштеп атсаңыз, ушунча адамга үй алып берсеңиз, мисалы мен көрүп калам да, көп риэлтордун страницалары бар, реклама кылышат. Астыки только сарафанный радио экен да, кызыкпайсызбы социальный сеттерге? Мен негизи эле ушул рекламага кызыкпайм да, чынтап эле. Азыр мен ушул мен кимге кант жеткирмек элем, ушул жалгыз бой аялдарга үй алып бергим келип атканы, мен реклама кылбасам каяктан жеткирем? Калгандары так келе берет мага. Когда мындай мен өзүмдү укмушмун, честныймын деп мактангандан деле уялам өзү, бирок когда честный иштесең, репутацияга иштесең, мындай өздөрү эле сен суранбасаң дагы клиент жөнөткүлө дебесең деле жакшы риэлтор деп өздөрү жөнөтө беришет да. Мага ошол деле жетет да. Ач көздөнүп, мончо айына мынча сделка кылышым керек деп деле эме кылбайм. Келет, алып берип кое берем, спокойно эле. Анан бул ушу жалгыз бой аялдарга жардам бериш керек деп көптөн бери ойлонуп жүрөм. Анан орозодо дедим, орозодо деле ушу бошобой жүрүп эле убакыт өтүп кетти да бүгүнкү чейин. А так мен мындай реклама, публикация өзүм деле экранга көп эле чыгып эле мынтип ушундай жокмун да. Болгон эле ошол эле причина. Менде Инстаграм, өзүң кызыкпай нерселерге деле кызыга бербейм да, чисто работа эле да меникичи. Ноутбукта деле ошол работа эле, телефондо деле ошол работа эле болду. Анан ашыкча деле Инстаграмда бир нерселерге чыга бербейм. Жок, менде жок, страница жок. Жанагы эме боюнча өтөлү, услугаңыз боюнча кичине айта кетсеңиз кандай болот, канча сомдон башталат, канчага чейин барат, мисалы кандай жеңилдиктер бар, ошону да айтып койсоңуз да. Эми жеңилдиктери услуганы негизи 100 миңден 300 миңге чейин. Анан жеңилдиктери ушу жалгыз бой аялдарга, если официальный жумуш болсо, первоначальный взноска хотя бы мат капиталы болсо, же 10% акчасы болсо, бир топ эле арзан алып берем да, 150 миңге арзан эле алып берем да. Негизи квартираны Москвадан алган выгоднобу же Подмосковдон алган выгоднобу? Ушуну көп эмелер Москва деп кызыга беришет да. Анан эмнеге деп сурайм да. Мага биринчи айтчы, сен кайерден үй алайын деп атасың? Мага Москва болсо жакшы да дейт. Айтчы анда дейм да. Москванын эмнесине кызыгасың? Московская область эмнеси менен сага жакпайт десең айтышат. Пособиялар жакшы да дейт да. Пособиялар дейт. Анан
айтам канча балаң бар? 3 бала же 5 бала болсун, Сен пособияны мисалы ал жакта 19 мен билишимче өзүм мен пособие алып көргөн эмесмин, баягы бүт эле клиенттерим алышат да. Областта 100%ке чыкканда 19 000 с копейками вроде ушундай да. А Москваныкы 21 000 хосту менен да. Анан эми 2 000 разница экен да. 5 баласы болсо 10 000 болуп атабы. А областтан көп жерлерде мындай эмелер бар. Бир жолдун бул жагы эле область, бул жагы Москва деген жерлер көп Сен 300 метр или ладно 500 метр болсун. 500 метр бул жактан алдың московский. Бул жакта областта 8 миллион турат ошол эле үй. А сен 3 комната деп коелу, 3 комната 8 миллион турса, жолдун бул жагынан Москвада алдың да. Бирок ал үй 12 миллион деп коелу, 4 миллион разница да. Именно московский прописка болгон үчүн разница чоң болот да. Анан сен 4 миллион алдың, анан пособиясын 10 000ден алып отуруп, балдарым 18ге деле чыгат, албай деле каласың. Качан 4 миллионду кайра буяктан чыгарасың? Ал 4 миллиондон еще переплатасы дагы бар да. Ошондо кайсысы выгодно болот атат? Областтан алган эле выгодно болуп атпайбы? Эми бул Москванын жакшы жери дагы бар. Орукчан балдар болсо же өздөрүнүн инвалидностьтары барларга аябай жакшы жардам берет. Государствого мен всегда ыраазымын, ушунчалык ыраазымын. Государствонун жардамдарын мен өзүм албасам да көрүп эле жүрөм да. Өзүнчө ичимен ыраазычылык пайда боло берет да, жардамдарын көрүп булар мындай приезжийлар дебейт да. Москвага ошондой жардамдарды аябай көрсөтүшөт. Московский прописка болсо, орукчандар болсо, балдар азыр ДЦП, аутизм дегендер аябай эле көп болуп кетти. Ошондой балдарына инвалидность бар, же өздөрүнүн инвалидность операция ушундайларга гана жардам ата. Если пособие үчүн алам деген болсо, областтан эле алган жакшы. Конун айырмасы деп суроо бердим, ошого ушундай жооп. Үй алсаң болду экен да, каяктан алсаң деле Самый главный жашаган өзүңө комфортно, жанында садик, школа болсо, өзүңө жашаганга комфортно болсо, ошол үйдүн ичи сага уютно болотса, ошого караш керек да, үйдү алгандачы. Ол ипотека алганда банктарды дагы таанаса болот да, кайсы банк выгодный болуп жаңалардан разница жокпу? Биз сразу эле жөнөткөндө 3-4 банкка жөнөтөбүз. Анан ставкасын карайбыз, выгодасын сразу эсептейбиз. Кайсы банктыгы выгодно болсо, ошондон алып беребиз. Бардык банктар менен иштешебиз. Банктарда мисалы кредитин ар кайсыга сатып жиберет экен да. Мисалы мен ипотека алганда бир абсолют деген банк алып берген болчу. Анан 2 жылдан кийин мен башка банкка салып чалдым да, ошондо болот экен. Болот, ооба. Анда эч нерсе деле өзгөрбөйт. Өзгөрбөйт экен. Реквизитиң өзгөрөт. Бул ипотека ошо сен айткандай жанагы кул болосуңар, анан мындай деп аябай негатив жазгандар да болот да. Эми ал ипотекадан эч кимдин кыйналганын көргөн жокмун, наоборот сүйүнүп 2ден 3дөн алып жүрүшөт. Квартираны деле киргизип коюшат, кайра сатып берип үстүнө деле акча иштеп алып кетип калып атышат. Азыр прописка деген кымбат болуп кетти аябай эле. Бир жылга 70 000, 80 000 минимум Москва. Любой Москва же Москва разница. Москва 100 000ден деп да жазышат да. Прописка кыйын, областтыкы деле ошондон айырмасы 20 000, 15 000, 10 000. Өзүңө деле жакшы да. Эми билбейм, эч качан ипотекадан үй алгандан минус көргөн жокмун. Мен ушунча жылдан бери көрбөдүм. Бирөө төлөй албай калдым, мен ушу үйүмдү төлөй албай калдым деген адам деле көргөн жокмун да. Биздикилер аябай намыстуу го. Намыстан тез эле жаап коюшат. Мен да билем, мен алгандан кийин, биз алгандан кийин. Сен деле 4 жылда жаптың да. Ооба, 20 жыл алгандан кийин жана ковид башталып калган да. Биз вообще коркком да, бирок эми бүт жерди алып калган эле го. Каяктан иштейбиз, эмне кылабыз деп. Ошол күндө өттүк го, бирок баарыбыз. Ал андай мен бул нерсеге 100% уже ишенип бүткөнмүн. Практикамда өзүмдө деле көп болгон. Канчалык расходуң көбөйгөн сайын доходуң деле көбөйөр экен. Кудай ошончолук доходду көбөйтүп бере берет экен да, расход болгон сайынчы. Ошондон коркпой 2ден 3дөн алып койсо, ошого деле Кудай жардам берип төлөнө берет ал деле. Ошо сен ошондо коркконсуң да, бирок зато эрте жаптырдың. 9 миллион эсептеп көрсөң, 9 миллион чөнтөгүндө калыптыр да. Процент. Мындай, если 30 жыл төлөгөндө 18 миллион бериптин да. А 4 жылда мен 9 миллион берип койдум да. 9 миллион калып калды. Эмнелече ушу офисте көптөн бери отурасызбы? Көп болду офис. Бул жерде именно ушул жерде отурганыма 2 жыл болду да. Как раз
Ровно 2 жыл болуп. Ага чейин Жулебанада отурчумун. Мен биздин жерлештерди билем да, метрону үй алганда да кайдан үй аласың десем, метронун жанынан болсо болду дешет да. Жулебанада болсо алысыраак болчу да. Onu пешком басыш керек эле. Анан бул жерде көрдүң го 2-3 минут. Кузнецкий мост го, 2 центрде. Компаниянын аты эмне аталат ошону эстедим го мен. Комфорт. Өзүңүздүн атыңызда, Мен генеральный директор, Комфорт генеральный директор Ибраимова Гульнура Камбаралиевна деп Яндекстен терсеңерде чыгат да. Анан бул юридический адрестин өзү да ушул жерде. Бул жерде гарантийный письмону берген собственникчи, мына көрсөң алтына печать, Комфорт деп печать менин фамилиям да. Ушул жердин өзүндө. Аренданын эмесин көрсөтүп атам да сага. Муну мекендешти бүт бар, официальный экен, бүт бар юридический эмелер бар-барчы, документтер бар да. Эми бул юридический документтер көбүндө эле болсо керек. Анан бирок мен ушул жерге, именно ушул жерге юридический адреси да ушул жерге койгонмун да. Башка жакка эмесчи. Көп адрестер башка жакта болот. Негизи мен көрүп жүрөм да, мындай самоучка риэлторлор бар. Ортон чалгылар мен алып берем деп бар. Ал эми официальный эмес жок да, документациясычы. Ошо сурап аткан болчу. Ошондо бул адрес Кузнецкий мост. Кузнецкий мост, улица Кузнецкий мост, 19, строение 1. Метро Кузнецкий мост, Ошол мекендештер Гүлнуржан номерин астында жазып койдум, адресин да жазып койдум. Негизи эртерээк үй алалы, коркуп жүрөбүз качанга чейинчи. Кто не рискует, тот шампанский не пьет, тот пьет. Ошон үчүн мекендештер коркпоңуздар. Эч ким пашыктай же, ал ишик дейт. Сразу дейт да. Айтпайм, 3төн алгандарды бир кыз келген, бирок 4-үнчүсүн чото коркто окшойт, 3 үй алып койгон да. Келиптир. Анан кийин 4-үнчүсүн алам деп. Чото ойлонуп туруп калды да. Алса, колдон келсе ала берсин да. Квартиранттар өздөрү эле актап койтпай, арендасын сдавать этип коюп эле. Өздөрүнүн үйүндө жашап атышпайбы. Ооба. Кайрылсаңар болот ошо биздин жерлештердин жалгыз бой кыздары кайрылгыла, силерге мен жардам бергим келди. Анан жалгыз бой десилер, только жалгыз бойлорго эле жардам берет экен эмес, как положено эле мурдагыдай эле иштей беремин, мурдагыдай эле. Аларга эми арзаныраак жардам берем да. Ошол эле разницасы. Ошол мекендештер чалыңыздар, Гүлнуржан менен сүйлөшүңүздөр, если кимге интересно болсочу. Ушундай Кубанбек айтып кеткендей, колуман келишинче сиздерге жардам берем, колуман келишинче кайрылыңыздар. Барыңыздар эле кайрыла берсеңиздер болот, биздин жерлештерибиздин баардыгы эле. Канчалык колуман келсе, ошончолук жардам берем. Бул бирок 1 айдын ичинде майга чейин ушундай акция деп коеюн, сиздерге кайрылыңыздар. Ошол мекендештер арбаңыздар